Ошол илимдин фазилетин айтып атат. Фадлу ман таалламал илм лиллахи таала ва лиянфа бихи ибадаллах. Allah üçün ilim alуу жана Алланын пенделерине пайда жеткирүү, ушунун артыкчылыгы жана собобу тууралуу бап. Биринчи биз Алла үшін илим алайлы. Кийин ошо илим менен Алланын пенделерине пайда жеткирели. Максат ушул болсун. Алла үшін алган илимибизди Алланын пенделерине жеткирели. Абу Дарда разияллаху анху риваят бар. Айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан мындай деп айткан уккам. Ман гада юридул илм ятаалламуху лиллахи таала. Ким илимди ниет кылып, Алла үчүн үйрөнүүгө чыга турган болсо эртең менен, фатахаллаху лаху бабан илал жанна, Аллага бейиштин эшигин ачып коет. Ва фуришат лаху ал-малаика, фарашат лаху ал-малаика актафаха. Периштелер ага канатын жаят. Ва саллат алейхим малаика ас-самават. Асманда периштелер ага дуа кылышат. Ва хитанул бахр, деңиздеги балыктар да дуа кылышат. Ва лил алим фадлун алал абид кал камар лайлатал бадр ала асгар кавкаб фис сама. Ибадат көйгө караганда алымдын артыкчылыгы 14 күндө толгон айдай асмандагы эң кичинекей жылдызга караганда канча айырма болсо, кудум ушунча айырма дейт. Ушунча Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үммөтүн караңгыда таштап кеткен эмес, надандыкта таштап кеткен эмес, жарыктыкта илим алганга таштап кеткен, кызыктырып кеткен. Көбүнчө биздеги илим дегенде эле мээбизде дүнүйөнүкү эле калат да, эсте. Ошо гана максат кылынып калат. Кошконду үйрөнүш керек, алганды үйрөнүш керек, темир улаганды, свет күйгүзгөндү, бул деле илим. Илим кифая, дүнүйөгө керек. Бирок түбөлүктүү ахиреткечи, рухка байланыштуучу, укукка байланыштуучу, Алланын марифатына байланыштуучу. Кайсы илимден эле? Ошон үчүн дини илим дагы, дүнүйө илими дагы. Мына жерде айтып аткан көздөгөнү бул дини илим туугандар. Акыйкат түбөлүктүү илим бул. Ал-улама варасатул анбия, алымдар пайгамбарлардын мураскору. Иннал анбия лам юваррису динаран вала дирхаман. Пайгамбарлар динар, алтын тыйынды, вала дирхаман, күмүш тыйынды таштап кеткен жок мураска. Валакиннахум варрасул илм. Алар мураска илим таштап кеткен пайгамбарлар. Фаман ахадаху ахада бихаддин вафирин. Ким аны алса, толук өзүнүн үлүшүн, бактысын алды ал. Ва маутул алим мусибатун ла тужбар. Алымдын өлүмү бүтөлгүс кайгы. Суллатум ла тусат. Бүтөлбөй турган тешик. Ва хуа наджмун тумис, өчүп калган жылдыз. Ва мауту кабилатин айсар мин маутил алим. Bir уруунун өлүп калганы, bir алымдын өлгөнүнөн дагы бул жеңилирээк эле дейт. Ушуга чейин. Bundan Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизди эмне кызыктырып атат? Отурганыбыздын, укканыбыздын бардыгы илим алышыбыз керек экен. Кандай илим? Марифат илими. Эң биринчи Алла Тааланы тааный турган илим. Алла Таалага жакшы күмөн кылган илим. Алладан үмүт кылган илим. Алланын кудретин, Алланын неmatын, кийин Алла Таалага ибадат кылгандын анын илими. Мынакей туугандар, биз ала турган илим Алла Таалага ибадат кыла турган илим деп. Ошон үчүн маарифат дейт, ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллахнын илими. Ушул эми талап кылат да. Качан кандай гана болбосун туугандар, Алла Таалага ширк келтирбейли, шерик кошпойлу. Аламдын кожоюну бар, ээси бар, жаратуучусу бар, башкаруучусу бар, көзөмөлдөөчүсү бар, өзгөртүүчүсү бар, жоктон бар кылган, жүргүзүп турган, учурда келип талкалай турган, гайрат
Allah subhanahu wa ta'ala. Biz bilgenimizge karaganda bilbegenimiz köp. Doltura al. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam adam zattın en bilimdüsü Muhammedur Resulullah. En bilimdüsü Muhammedur Resulullah. Okuktun ilmi. Atağınыздың qanday akısı var? Apağınыздың qanday, ayalыңыздың qanday? Okuktun ilmi. Okuktun ilmi tuğandar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mınaki uşul ilimde alğanға bizi kızıktırıp aytқан tuğanдар. Darattın ilimin alaylı. Kusuldun ilimin alaylı. Murastın ilimin alaylı. Bu ne ilim bu? İbadattın ilimi, mamilenin ilimi, soğuda satıktın ilimi. Bardığın ilimi bizde. Tazalanın ilimi var. Giyim giygenden ilimi var. Akça tapkandan ilimi var. Akçaga sarptandan ilimi var. Barık çerde. Süylөгөндөн ilimi. Her bir iştin ilimi. İmam Bukhari rahmatullahi aleyh al ilmu qoblal qavl vel amal. İlim süylөгөндөн burada, bir iş kılardan burada deyip. Ondan burada ilim eken de, amallardan burada. Namaz okuyun da atasiz. Toktаңыз, namazın ilimin bilesiz mi? Oroza karmağanda burada, orozanın ilimin bilesiz mi? Zeket berede burada, zeket alardan burada, zeketin ilimin bilesiz mi? Birinci misal. Adam ölüp kaldı. Bunu kantip biz ahiretke akırkı sapar uzatabız. İlimin bilesiz mi? Ya, atağa qanday söyleş gerek, apağa qanday söyleş gerek, ayal qanday söyleş gerek, жетекçiye qanday söyleş gerek. Saparga çıkayın deyip, sapardın ilimi bilesiz mi? Adam oğurup kalsa, oğurunun ilimi var. Ölüp kalsa, ölgöndün ilimi var. Hani kanti uzatıp qanday kılış gerek? Bardığın mına kötü qanday. Oşun için her bir söz biz gün sayın söylep atabız. Oşun ilimi var eken tuğanda. Gün sayın amal kılıp atabız. Jep atabız. Jegenden ilimi. Jatkandan ilimi. Ajatkana girip çıkandan ilimi. Allahu akbar. Her bir nesenin subhanallah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşun jol jobosun ilimin alıp kelgen, madaniyatın alıp kelgen, çeklerin alıp kelgen. Oşonun tuğra jolun üretip atkarganga sooptordu vada bergen. Sooptor aytılıngan. Egerde tuğra emes, çın süylөгөндүн al özünçe ilim. Жалган aytkanчы. Ушунча туғандар мынакей Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям барыбызды илимге кызыктырып атат. Алгач иншалла ишеним ибадында айтканда акыйда, иман илимин алайлы. Андан кийин ибадат илими, андан кийин анан Кудай кааласа жашоо тиричилик, мамиле, адеп ахлак илими. Негизги айтканда 8 суроо берилет. Ар бирибизге ошону үйрөнүп алайлы. Кабырда 3-өө, кыяматта 5-өө. Ушуну ар бирибизге эртерээк айтып калайлы. Ушу 8-өө бар экен, 8 сурайт экен Алла Таала. Бу дүйнөдөн кеткенге чейин ошону жөн эле, ушу 8 суроо бар экен деп эле билип калбай, ошо 8 суроого даярданайлы. Эртеби кеч берилет, ар бирибизге берилет. Ошо 8 суроону өзү билесизби биринчи? Суроо эмне экен? Суроону билгенден кийин жообун билесизби, билбейсизби? Мына бизге суроолорду билейли, жоопторун билейли, даярдайлы. Кабырда 3-өө, кыяматта 5-өө. Аллахтын тарабынан суроо бериле турган эң биринчи ма роббук. Сенин робуң ким? Рубубияттын илими бар. Сенин робуң ким? Роб деп кимди айтат? Жоктон бар кылган. Этап менен кажетти бүтүрүп адам баласын чоңойткон. Көзгү, кулак, тил, түзүлүш, аң сезим бардыгы bir айлыкта кандай эле, 1 жылдыкта кандай, 10 жылдыкта кандай. Ушул бардык этаптан өткөргөн ушуну роб деп айтат. Биз жегенде эле билебиз. Алкымдан өткөн раззак деген Алланын сыпаты бар. Ырыскы берүүчү алкымдан өттүбү? Ырыскы сиздики. Ашказанга келдиби? Ушунун канчосу көзгө кетиш керек, канчосу кулакка, канчосу мээге, канчосу тилге, канчосу өпкөгө, канчосу боор, бөйрөккө, канчосу ашыкча, канчосу тамырларга, канчо нервтерге.
Макулбу? Канча күчкө, канча сөөгкө? Бул распределение бөлүштүргөн сиздин биздин колубуздан жок нерсе бул. Шунун баардыгын кылдырып аткан заттын аты Роб деген болот. Рубубият, ошон үчүн биринчи суроо пенде менен Алланын ортосундагы эң биринчи суроо Мар Роббук деп периште ушу суроону берет. Робуң ким? Ушуну айт дейт. Таныдыңбы Робту ким экенин? Куранда Алла Таалам түшүрдү. Алхамдулиллахи Роббил аламин. Бүткүл ааламдын Робусу деди. Курандагы эң акыркы сүрө Кул ауду би Роббин нас. Адамдардын Робусу деди. Алла өзүн тааныштырып атат китебинде бүткүл ааламдын Робусудан баштап адамдын Робусу деп бүтүрүп атат. Курандын ичиндеги ортодо кандай Роб экенин түшүндүрүп атат. Кандай Роб экенин түшүндүрүп атат. Кандай кулак берди? Кулак барып кандай уга баштады? Кандай көз берди? Барып кандай тааный баштады? Кандай тил берди? Барып кандай сүйлөй баштады? Тиштерди кандай чыгарды? Кантип жөрмөлөтүп, тизелетип, кантип бастырып, белин бекемдеди? Рубубият айтат. Мына этаптардын бардыгын өткөргөн Алла субханаху ва таала. Ошон үчүн пайгамбарыбызга Алла Таала эң биринчи өзүн тааныштырганда Рамазан айда Мекке шаарында Кадыр кечесинде Нур тоосунда Хира үңкүрүндө эң биринчи Икра бисми роббикаллази халак. Оку деди. Бисми роббикаллази халак. Жараткан Робуңдун аты менен оку деди. Өзүң билимиң менен, күчүң менен, кыйындыгың менен, маалыматың менен оку деген жок. Жараткан Робуңдун аты менен оку. Роб деп биринчи Роб деген сыпатты айткан. Биз ошончо рүкүгө барганда Субхана Роббиян ала. Саждада. Рүкүдө Субхана Роббиян азим. Кайра Роб. О, биздин Робубуз деп. Рубубият. Роб деп кандай? Мына жоктон бар кылуучу, бар кылгандан кийин кажеттерди бүтүрүүчү. Инсандын канча кажети бар, Уйку кажетиңиз бар. Чарчаганда дем ала турган кажетиңиз бар. Ачка калганда тамак жей турган кажетиңиз бар. Чаңкаганда суу иче турган кажетиңиз бар. Көзүңүздүн кажети өзүнчө, кулагыңыздыкы өзүнчө. Курсакта болгондон кийин ажаткана кажетиңиз ал өзүнчө. Өпкөнүн кажети дем алган өзүнчө, боор бөйрөктүкү өзүнчө. Ар бир муун мүчөнүн өзү кажеттери бар. Ошонун бардыгын бүтүрүүчү заттын аты ким экен? Роб дейт мына. Биринчи суроо ушул. Робуң ким деген суроо. А Кур'анда айтсак, Роб Алла субханаху ва таала кандай экенин түшүндүрүп берет. Аллах Роббул аламин. Роб тарбиялоочу зат. Сизди бизди тарбия кылып чоңойткон, кажетибизди бүтүргөн, бар зарылчылыгыбызды бүтүрүп келген бул Алла субханаху ва таала Роб. Биздин ишибиз акча менен бүтпөйт туган. Акча менен бүтпөйт, акчаң эч нерсеге жарабай калат. Адам ойлойт, акча менен жашоо оңолот деп. Акча менен жашоо оңолбойт туган. Алла оңдойт, амал менен оңдойт. Биз өзүбүздү оңдойлу. Алла айткандай оңдойлу. Чын сүйлө дедиби? Все. Кыянат кылба деди, болду. Текеберлеме деди, болду. Жуун деди, жуунайт. Сажда кыл деди, сажда кылайт. Ороза карма деди, болду. Садака берди, садака берди. Жаман күмөн кылба, болуптур жаман күмөн. Жаман арамга баспа деди. Жакшылык каала деди, жакшылык. Bir Allah Teala'nın hükmü, çeki çok kança hüküm var. Bardın Kur'an-ı Kerim'de bundan itibardan. Kıyınçılıkta kanday, bardıkta kanday, bardın. Gündüzü kanday, tündüzü kanday, bölüp koygan bardık. Akşam menen tuğandar,
байлык менен ал нерсе менен хамма жашоонун адам баласына болбойт ал. Амал менен. Биздин иншалла пейлибиз оң болсун. Биздин көз карашыбыз оң болсун, ниетибиз оң болсун. Биздин кыялыбыз, жоруктарыбыз, ортобузга болгон мамилебиз, бирибизге болгон күмөнүбүз оң болсун. Ана оңолобуз ана. Мыналардын бардыгы бул жөн рисунка, картинка эле болуп калат го. Миллион завод салсаң деле, эгерде биз адам оңолбой турган болсо. Ошон үчүн пайгамбарлар келип адамдарды оңдогонго мээнет кылган. Мейли бала байлык менен кичине жашосоң болду деп коелу. Жакшы кийим кийди, тамак, унаа, улоо, тамак тияк-бияктарын жакшы кылган. Мейли ошо акчаң менен ишти бүтүрүп атасың. Өлгөндөн кийин ахиретте кайсы акчаң менен ишти бүтүрөм деп атасың. Аякта ар бир адам жылаңач барат Алланын алдына. Карт жок, банковый счет жок, доллар, сом, алтын жок колуңда. Жылаңач барасың. Алла Таала айтат, ар бириңер башында кандай жылаңач эле, кудду ушундай жылаңач келесиңер мен алдыма. Жылаңайлак, жалаңач кийим, сүннөткө отургузулбаган. Дүйнөгө кандай келгенбиз? Энебиздин ичине чыкканда кандай келгенбиз? Кудду ошондой келесиң. Кайсы акча менен маселени чечебиз? Билесизби кандай? Адам өлгөндө эң кордук мамиле кылынат адамга. Полный кийими чечилет. Полный кийим чечилет. Көзөйнөн алып койгула. Алтын саатын алып койгула. Шакегин алып койгула. Бардын алып салгыла. Дүйнөдөгү эң арзан материал менен ороп койгула дейт, кездеме менен. Үйүнө жакын эмес, тияк алып барып койгула, давай. Вообще башка жакта болсун биздин арабызда эмес деп. Үйүнө бир ай сактаганды көрдүңүзбү муну? Алып барса ыргытылып тияк. Ал жака арбам жөн кылбайт да. Үстүнө кандай нерсе таштайт билесизби? Кандай кылып таштайт? Эгерде бул алхамдулилла иманын бекемдеп, амалын бекемдеп кеткен болсо, Аллаху акбар. Бунун руханияты биз көзүбүзгө көрүнбөйт, бирок Алла анын кабырын бейиштин бакчасы кылат. Бейиштин бакчасы болот анын кабыры. Пайгамбарыбыз айткан муну. Кудай сактасын, бул ушу дүнүйө деп жүрө берип, иманын унутуп калды, жаратканын унутуп калды, жараткандын акысын унутуп калды, жаратканга кайта турган күнүн унутуп калды. Бул эми өлдү эми бул жагы. Алла Таала аны үчүн жараткан эмес эле. Аны жараткан эмес эле. Тияк барып калды. Пайгамбарыбыз айтты, кабыр үйүп койгон топурак эмес силер көзүңөргө көрүнүп тургандай. Ал дозоктун чукуру же бейиштин бакчасы дейт. Ошо туугандар, биз иманды бекемдейли, амалыбызды оңдойлу. Албетте, алхамдулилля, эч ким ислам дини тыйган эмес. Чарбаны өнүктүрүңүз, курулуштарды өнүктүрүңүз. Машалла, завод, производстволордун бардыгын эчтебейт. Бирок биз ахиретти унутпайлы да. Алланы унутпайлы, Алланын акысын унутпайлы. Алла мүмкүнчүлүк берип аткан ошо мүчөлөрдү алхамдулилла Таалага берип атканын унутпайлы. Мынакей ошондон илимин алуу туугандар мына бизге. Рубубияттын илими биринчи илим. Экинчиси, ма динук, диниң кайсы? Кайсы динде жашадың? Кайсы динди дин деп туттуң сен? Үчүнчүсү, ман набию, пайгамбарың ким? Тааныйсызбы пайгамбар? Бүгүн футболисттерди тааныйбыз, ырчыларды тааныйбыз, бийчилерди, мушкерлерди тааныйбыз, күрөшкөндөрдү тааныйбыз. Бардык нерселерди тааныдык. Пайгамбар тааныдыңбы? Биздин балдарыбыз азыр кимди жакшы тааныйт? Пайгамбарыбызды же башканыбы? Кыздарыбыз кимди жакшы тааныйт? Пайгамбарыбызды же башканыбы? Биз өзүбүз деле алайлы чайланай. Башка жака барбай эле коелучу. Мен кимди жакшы тааныйм? Өзүңүзгө суроо бериңчи. Дүйнөдө эң жакшы тааныганыңыз ким? Адам затынан. Биздин жүрөгүбүздөн чыгыш керек эле ушул сөзчү. Мухаммад деп, саллаллаху алейхи ва саллям. Таштар тааныган, дарактар тааныган, тоолор тааныган,
төөлөр тааныган, эшектер тааныган, каршкырлар тааныган, бардык периштелер тааныган, бардык жиндер иман келтирген жиндер, инсандар иман келтирген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ошон үчүн келиңиздер туугандар, мына 3 суроо, конкреттүү суроо. 5-өө кыямат күнү. Алла Таала айтат, мен сага жашоо бердим, кайда өткөрдүң дейт. Ошону эми кайда өткөрүп атам, ошону карап, эртеге эсеп бере тургандай болуп жашап кете берейли. Жашоо боюнча суроо бар. Сизге канча жашоо берет, буга, мага, бул Алла Таала чечип койгон. Биздин ар бир демибиз, ар бир суубуз, ар бир кадамыбыз, ар бир көзүбүздү ачып жумганыбыз чектелген. Бардыгы чектелген, такталган, саналган. Жүрөк канча жолу согот, бир согу ашча сокпойт. Бир удар кем, жүрөктүн соккусу андай болбойт. Точно канча жазылган болсо, ошончо согот, ошол бойдон токтойт. Адан айтып атам дагы. Бир удар көп, бир удар аз сокпойт ал. Ошон үчүн жашоону Алла субхана ва таала, мен сага мүмкүнчүлүк бердим, жашоо бердим да, берип атпайбы? Аллага шүкүр. Ушуну кайда өткөрдүң деген эле суроо. Просто дайым болсоңуз болду. Бирибизди мындай кыйнамай жерибиз жок. Жөн ошого дайым болсоңуз да, ошо кайда өткөрдүң деген суроого дайым болсоңуз эле болду. Өзгөчө алхамдулилlah мынакей 95% жаштарыбыз. Алла разы болсун, машалла. Экинчиси жаштык боюнча суроо болот экен да. Жаштык бул деле ошо өмүрдүн бир бөлүгү да. Жашоонун бир бөлүгү, жаштыкчы. Бирок буга өзүнчө маани берип, өзүнчө жаштыгыңды кайда өткөрдүң? Буга өзүнчө жооп бересиң дейт да. Жаштыкты кайда өткөрдүң? Алхамдулилlah жаштарыбызды көрүп жүрөк кубанат. Кээ бирлер жаштарды көрсөң, кыжалат болосуң, конечно. Бири-бири менен жакалашып, пычакташып аткан, бирөөнүн кызын зордуктап таштап кеткен, бир жакта уурулук кылып, бир жакта наркоман, бир жакта чегип отурган, бир жактан иншалла дагы бир ичип алып, бир нерсе ит болуп аткан, ата-энесин какшатып аткан, алар көрсөң жүрөк кейит, жүрөк сүйүнөп эле. Машалла, адалдан таап, пешенеси саждада, колу ачык, арамга баспаган, мечит менен жүрөгү байланган. Буларды көрсө башкача сүйүнөт жүрөк. Үчүн Алла сүйүнөт буга, Алла ыраазы болот буга. Пайгамбарыбыз ыраазы болот. Биз кандай? Алхамдулилlah. Жаштык боюнча. Жаштыгыңыз болсо жооп бере алсаңыз, болду. Бирибизди тыякпаган эме жок. Просто ушуну айтып атат. Үчүнчүсү, кайдан таптың деген. Баарыбыз жашап атабыз. Жебеген жердин астында да жейбиз, бирок адал жейли да. Адал жолу менен. Кайда таптың деген мынакей. Кирешеңиз кандай? Приход. Кирешеңиз кандай? Мен чөнтөктө 1000 сомум бар. Каяктан келди ушу 1000 сом? $1000 бар. Каяктан келди ушу $1000? Уурулук жол мененби, алдаппы, каракчылыкпы, же арам жол мененби, же адал мененби? Пешенетерби? Же бирөө белек берип койду, жөн эле. Проблема жок. Же бир соода кылдыңызбы? Алып саттыңызбы? Же кандай келди сизге ошо акча? Кийинип алыпсыз го мындай. Каяктан алып кийиндиңиз? Бала чакаңызды эмне менен багып атасыз? Каяктан алып багып атасыз? Бу машина каяктан, бу үй каяктан? Бу дүйнөнүн сурагы сурак эмес. Адал арамдыгын Алла сурайт. Төртүнчүсү, саңаго таапсың жакшы, адалдан. Бирок толук маселе чечиле элек. Иш бүт элек. Кайда сарптадың деген өзүнчө суроо бар. Адалдан табуу эле жетиштүү эмес экен. Эми кайда сарптадың деген суроого жооп берди. Адалдан таптың, кайда сарптадың? Бирөөнү куруткангабы? Бирөөнү дубалагангабы? Бирөөгө заказ берип жала жапкангабы? Же исрапкерчиликеби? Же зынага сарптадыңбы? Же кумарга сарптадыңбы? Не вообще кайда сарптадың тапканыңды? Же адалга сарптадыңбы? Элдин пайдасына, өзүңдүн пайдаңызга, бала чакаңызды адалдан бакканга, ажылыкка, зекетке, садакага,
Sadaqa jariya, köpüre salganга, жол салганга, суу чыгарганга, бирөөгө кийим кийгизгенге, ооруп атса дары-дармегин алып бергенге кайда сапталат? Бешинчиси. Билген илимиңе жараша канча амал кылдың? Эң кыйыны ушул эле. Биз билебиз түзүккө эле. Бирок ошого амал кылып атабызбы, кылбай атабызбы? Маселе мына ушул. Аллахым барыбызга жеңил кылсын, амин. Алла Таалам ошо барыбызга жеңил кылсын туугандар. Бирок бул акыйкат, бул бар нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Эми вujуби ихтирамул улама ва тавқиру. Алымдарды сыйлоо важип экендиги Убада ибн Самит разияллаху анху риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Лейса мин уммати ман лам южилла кабирана ва ярхам сагирана ва яриф лиалимина хаққаху." Мен үмметимден эмес, ким улууларды урматтабаса, кишилерди ыззаттабаса, райым кылбаса, алымдарыбыздын акысын билбесе, пайгамбар айтат, ал менин үмметимден эмес дейт. Улууларды урматтайлы. Аталар, энелер бар болсун. Алар ушу жашка ибадат кылып жетишти. Улууларды эмне үчүн урматтайбыз? Бизге караганда булар канча роза кармаган, канча намаз, канча зикир, канча дуа. Биз жок кезибизде булардын пешенеси саждада эле. Биз жок кезибизде булардын тилинде зикир бар эле. Биз жок кезибизде. Машалла, ушунча жыл ибадат кылган үчүн улууларды урмат. Кишилерди ыззаттап, аларга райым кылып, эмне үчүн? Булар кичинекей азыр. Буларга боорукерлик кылыш керек. Буларга райым көрсөтүш керек жаш балдарга. Алымдарыбызды эмне үчүн урматтайбыз? Аллах буларга илим берген. Алла буларга илим берген. Ак менен караны ажырата турган, бейиш менен тозокту ажырата турган, сооп менен күнөөнү ажырата турган, пайда менен зыянды ажырата турган. Илим. Ярфа'иллаху аллазина аману. Алла Кур'ан-ы Каримде айтат. Ярфа'иллаху аллазина аману минкум. Алла имандуулардын көтөрдү. Жалпы кимге иман Алла берсе, адамзаттын баарынан алар бийик даражада. Валладина утул илма даражат. Эми ушу имандуулардын арасынан кимге Алла илим берсе, аларды бир топ бийик даража көтөрүп койгон. Ошон үчүн баарыбыз биз илим алганга аракеттенишибиз керек экен. Алла Таала Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям hadisinde mınday deyit. Ta'allamul ilm ve ta'allamun lil ilm as-sakina vel vakar ve tavadau liman ta'allamuna min. Kimden ilim öğrenip atsanız oşoga kişpeyil olunuz, adep kılınız. Şakirtler ustazlarına adep kılsın. Kimden ilim alıp atasız. Okuçular, mugallimlerge adep. Meyli oşol. 2'ye 2'ye koştu 4 degende üretti, abı üretti, mugallim. Dini жактан үйрөтсүн, дүние жагынан үйрөтсүн. Ошого адеп. Мына Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге чакырган эмен. Айтып атат. Илим алгыла, илим үчүн сакина, тынчтык, олуттуулук, ызычуулук эмес, тополоң эмес, өзүңүздү кармап, буну үйрөнүңүз дейт. Анан тавадау kişpeyildik bolun, kişpeyildik kılın. Liman ta'allamuna min, kimden ilim alsanız oşoğa kişpeyildik. Kur'an'ın bir tamgasını imamdan öğreniyoruz ve karekelerden mi, alımlardan mı, bir meselelerde öğreniyoruz ve kişpeyin. Peygamber olsun buyruğu. Amal kılıçı alımdardı tömön sanavağız, andan korkunuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan selasun la yestakhiffu bihim illa munafik. 3 nerse var eken kim alar tömön sanasa al munafık kana olat deyil. Birincisi Müslüman aksakal. Zuşeybe fil İslam. İslam dininde maşallah yaşosunu ötkörüp
Мына карыды ошону кемсинткен мунафык. Ошону кемсинткен кимкен? Мунафык. Аны төмөн санаган мунафык. Жеңил санаган мунафык. Вазул илим эсин. Ошону дагы жеңил төмөн санаган мунафык. Ва имамун муксид адилеттүү жетекчини, ажоону төмөн санаган мунафык дейт. Үч нерсени пайгамбарыбыз айтат. Ушуларды истихфаф, жеңил санап, төмөнгө урган мына мунафыктын иши дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте айткан: "Мен үммөтүмө корка турган үч нерсе, ошонун бири силерде дүнүйө көбөйүп, бири-бириңерге көрө албастык кылып, мен ушудан корком силерге" деген. Бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Мен силерге bir kembagал жакырчылык келгенден коркпойм" деген. Байып кетип, бири-бириңе көрө албастык кылып, бири-бириң башыңарды алып динден чыга баштап, ошодон корком деген. Ошон үчүн эгерде жетишпей турсачы, бул коркунучтуу эмес. Алхамдулилля, биз бири-бирибизди кармап туруп калабыз. Эгерде дүнүйө ачылып, азыр ачылып кетип атат дүнүйө. 10 жылга караганда азыр дүнүйө кандай? Кыргызстан деле алайлы давай. 20 жылга караганда азыр кандай? Эгемендүүлүккө караганда мисалы 30 жылдан бери кандай? Мына ал жерде азыр аксакалдар турат, анча-мынчалар. 90 жылдан бери бар эле да. Жашообуз кандай эле? 30 жыл мынакей. 95 алып кое берели, азыр 25 30 жылдын ичинде. 30 жылдын ичинде. Минбеген машинаны минип атабыз. Салбаган үйдү салып атабыз. Эмне деген тойлор. Үйдө тамак жебей калдык, туугандар. Үйдө тамак жебей калдык. Аллаху акбар. Кандай деген тамактар жеп атабыз. Эмне деген тамактар? Акча. Өйдө. Ошол убакта аз карап туруп, канча бир Бишкек шаарында канча бай болсо, мисалы 10 бай болсо, Аллаху акбар. Азыр аны 1000 бай азыр. Мындай айтып атам да, ошол убакта 1000 бай болсо, азырчы 10.000 бай азыр. Демек, пайгамбарыбыздын коркуп атканы не деп атат? Силерге дүнүйө ачылып, бири-бириңерге көрө албастык пут салып, ичи тардык кылып, анан кийин ошо бири-бириңерге душман болуп, динден чыгып кетпегиле деп коркодум дейт да. Ошон үчүн байлык көбөйгөн сайын кичпейилдик да көбөйсүн. Байлык көбөйгөн сайын ибадат көбөйсүн. Ушу менен карманып калышыбыз мүмкүн. Бирок эгерде байлык көбөйүп, биздин кутурганыбыз көбөйүп кетсе, анда өлдү анда. Анда көпкө чейин узабайт. 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 5 жыл мейли. Оңкосунан түшөт. Ошо именно ушул байлык мунун башын жейт. Эгерде алхамдулилля байлык келип атат, адамдардын кажетин бүтүрүп атат. Бейбечаралардын кажетин бүтүрүп атат. Зекетин вообще үзбөй берип атат. Садакасы бар, зекети бар, кол ачыктыгы бар, муктаждардыкына бар. Өзү намазын таштабай, кичпейилдигинен өсүп атат бул. Текеберлигин эмес, кичпейилдигине өсүп атат. Иншалла бунун байлыгы дагы канча көбөйсө да буга зыян бербейт. Эгер тескерисинен болсо, анда Кудай сактасын. Абу Умамадан риваят бар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман аллама абдан аята мин китабилла фа хува маулаху." Ким бир пендеге Аллахнын китебинен бир аят үйрөтсө, Аллахнын кожоюну болуп калды. Ла янбаги яхзулаху. Аны таштабаш керек. Демек, иншалла, аны жардамсыз таштабаш керек. Ибн Аббас разияллаху анху риваят бар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ида марат бириятил жанна фартау." Качан бейиштин бакчалары жанынан өтүп баратсаңар, куп тойгула, жакшылап жегиле. Пайгамбарыбыздан сурашты: "Бейиштин бакчалары эмне?" дегенде, "Маджалисер илимдин мажлистери" дейтилер. İclimdin majlislerin Peygamberimiz beyiştin bakçaları деген bunlar. Bir yerden niçin? Ruhaniyat ösöt. Adamdın jürögü tazalanat. Jürögü oygunat. Jürögü tirilet. Kanday Allah subhanahu da jamgırdın suusu menen жерди көгөртүп, жашылдантыртып тирилткендей,
Kur'an'ın suusu menen ölüp kalgan жүрөктөрдү Allah tiriltет. Kандай ölüp kalgan жүрөк дегени? Ruhaniyattan ölüp kalgan, hakikattan ölüp kalgan, akkaradan ajıratkandan ölüp kalgan. İşte atkаны менен. Эгерде Kur'an'da nuru gelse, ilimde nuru gelse, Peygamber'in hadise nuru gelse, Allahu akbar. Mana jap yaşıldı görüp atasiz kandaydı. Bu жүрөктүн жазы бул. Majalisen ilim. İlimden majlislerini iman bekemdeletken toğanlar. İlimde majlisinde iman bekemdelet. Adamdın жүрөгүндө жакшы амалды кылганга кызыгуу пайда болуп, арамды таштаганга bu da elhamdülillah güç kuvvet payda ol, aramdan jirkeniş payda olur. Abu Umama'dan rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, Luqman-ı Hakim degen, Kur'an'da 114 sürenin bir sürenin adı Luqman, Surat-ı Luqman. Luqman degen ovliya olgan. Öte danışman olgan. Bul şu balasını aytkanken, ya bunayya, aleyke bi majalisetir ulema. Hey, sen ağlımdardın majlisin bekem karmağın. Kayerde oşoldu var bir ilimdin savağı olsa jetip var o şerige. Başka işini totat durup oşoldu ilimdin savağına jetip var sana. Sana sayasat aytpayt bir buzukuluk nerse aytpayt. Sana sözsüzce Kur'an hadisten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir yolda olsun. Dünyana da, ahiretine de gerekli nerseni affetesin. Balasını aytkanken, aleyk bi majalisetil ulema. Ağlımdardın majlislerini bekem karmağın. Vasma kalamal hukama. Danışmanların sözünü okun. Fa inna Allah Teala la yuhyil kalbel meyyit birunil hikma. Allah Teala ölüp kalgan жүрөктү tiriltet hikmat danışmanlıktın nuru menen deydi. Kama yuhyil ard al meytete bi vabil matar. Kanday Allah Subhanahu ve Teala ölüp kalgan жерди kakıraygan jer, eşteke çıkma. Jamgır menen tiriltkende kudum şunday kılıp tiriltet. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet var. Aytat qila ya Rasulullah peygamberimizga mınday dep suroo berildi deydi. Ayyu julasatina hayr. Bizdin oturuşubuzdunче kimisi eng jakşı? Oturgan adamlar çok oturabız. Oşo adamların arasında kimisi eng jakşı oturuştu? Peygamberimiz aytdı. Men zakkarakumullahu ru'yatu. Anın görüsü Allah'ını estetse. Ve zada fi ilmikum mantiquhu. Anın sülөгөнü sizdin iliminizni köböйтse. Ve zakkarakumullahu ahira amalu. Anın amalı sizge ahirette estetse. Buna uşul eng mıktı oturuş eken da. Eng mıktı oturuş. Her жерде azı oturup otabыз tuğanlar. Dostlar menen, tuğanlar menen, koşunalar menen. Dagı ne? Klastaşlar, kurstaşlar, жылдаштар. Adır o kança deydi? 80-ci yılkı bir akıya tutat, 90-cı yılkı bir akıya tutat. Anan 83 bak gelip otat, 86 kayra kayıt otat. Her жерде. Maşallah, ıntımakka jakşı. Bırak tokto. Biz bir-birimizni görgöndө Allah'ını istep atabız mı? Siz kimdi görseniz, oşun Allah'ını isteseniz, kimdin süylөгөндөн ilimingizge payda olsa, kimdin amalından ahiretingizge payda olsa, mına. Mına uşul majlis, uşul oturuş, uşul adamды bekem karmagан. Şoň üçin mына жердеги aytılgany man zakkarakumullahu ru'yatu. Anı görgöndө Allah eske gelse. Anın süylөгөнүнөн ilimingiz köböйse. Anın amalından ahiretiniz eske gelse. Abu Ya'la mına uşunda rivayet kılgan. Bukhari şerifte rivayet gelir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir jol mescitte otursa, adamlar da oturat ele 3 kişi gelip kalat da. Eko peygamberimizge gelet, biri kaytıp ketip kalat. Eko gelip peygamberimizin alında turup kalat. Birisi olsa oşunda majlis eken, boş yerge gelip otura kalat. İkincisi uyalıp ardından oturat. Üçüncüsü yüzü yürüp ketip kalat. Peygamberimiz aytat sallallahu aleyhi ve sellem. Kim boş yerge geldi o, Allah Teala ağa jay verdi dedi. Dünyada da elhamdülillah ilimden jay, ahirette beyişten jay. Kim o uyal oturdu o, Allah Allah'dan da uyaldı dedi. Kim cüzü yürüdü o, Allah'dan cüzü yürüdü dedi. Oşun için ilimli majlisinde sözsüz gelip aralaşıp katış gerek. Даже hadis uşağa çeyin gelet,
bir kişi biri başka ele iş menен gelip oturup kalıптыр da. Бул атайын илимге келген эмес, бул илимге байланышы деле жок. Жөн эле келип отуруп калды. Ушу кандай болот десе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам риваяттарында келет. Ал дагы кур калбайт. Бул ушундай берекелүү мажлис анын дагы күнөөсүн кечирип салат дейт. Ал дагы кур калбайт. Алланын кечириминен ырайымынан. Болсо өзүнүн башка эле проблемасы менен келген алчы. Анда илим мажлисинде отургандарга бүткөндөн кийин периштелердин тарабынан жар болот. Не деген? Эми тургула күнөөңөр кечирилген абалда силердин кемчилдик ката күнөөңөр соопко айландырылды дейт. Мынандай жарыяны качан илимдин мажлисинде болот ал. Ол саясаттын мажлисинде, бир ушактын мажлисинде мындай болбойт. Бирөөнүн айыбын айткан, бирөөнүн дагы бир сындаган, бирөөнү да бир балакай эме кылган, бирөөнүн жабашка деп. Ошон үчүн иншалла өмүрүбүздүн көбү жакшы мажлистерде өтсүн. Жаман жерге баргандан сактанайлы. Отуруп калсак, шылтоо айтып качып кетип калайлы. Ал сиздин диниңизге зыян, дүйнөңүзгө дагы зыян. Анас разыяллаху анху риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, качан бейиштин бакчасынан өтсөңөр, жакшылап жегиле. Ал не дегенде хилакы зикр, зикирдин халкасы деген. Демек, мынаке, качан бейиштин бакчасы деп кайсы десе, илимдин мажлиси, зикирдин халкалары, мына ушулардын бардыгы илимге дагы, зикирге дагы. Туган, биздин динибиз илим менен зикирде. Бул рельс. Поезддин рельси бар го? Экөө? Илим 24 саат мусулмандын жашоосу илим менен зикирде кетиш керек. Аллахтын тарабынан берилген илим бар. Ошону биз үйрөнөлү дагы, надандыгыбызды, жахалатыбызды жок кылайлы. Аллахтын тарабынан бирге зикир бар. Ошону алхамдулиллахны эстеп, берилген өкүмдөрдү аткарайлы, бекапарлыктан чыгайлы. Ар бир нерседе алхамдулилlah илим зикири бар. Бардык нерседе. Сода кылыңыз, башка кылыңыз. Зикирге Кур'ан-ы Каримди окуганда зикирге кирет. Маанилерин үйрөнгөнгө да зикирге кирет. Хадис окуганда анын маанилерин үйрөнгөн зикирге кирет. Вазкурна ма ютла фи буютикунна мин аятиллахи вал хикма. Силер зикир кылла. Үйүңөрдө силерге тилават кылган нерсе Алла Тааланын аяттарынан жана данышмандыгынан. Демек бул зикир келет. Зикир десе только ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах ушу менен зикир чектелбейт. Күллү мути закир. Аллага баш ийген ар бир киши зикир кылуучу. Ибадат кыл, Алланы эстеп сода кылсаңыз, сиз зикир кылган кишиге киресиз. Алланы эстеп сода кылсаңыз, Алланы эстеп жүрсөңүз базардын ичинде, сиз закирсиз. Зикир кылуучусуз сиз. Пайгамбарыбыз салават айткан дагы, Кур'ан окуган дагы, учурдагы дуаларды окуган, бул закир бул, зикир кылуучу. Базарга барды. Хадисте келет Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламги базарга барса айтты. Мут биядихил хайр ва хува ала кулли шайин кадир. Ушу дуаны бир жолу окуп койсоңуз, ага 1 миллион сооп жазылат деген. 1 миллион күнөө кечирилет деген. 1 миллион даражасы бийик болот деген. Бейиштен bir кан сарай Алла даярдап берет деген. Базардын дуасы. Дахала сук атайы базарга. Эмне үчүн ушунча сооп? Базар бекапар. Алладын унуттура турган жайда өзүчү. Мечитке келсек, хотя бы эстейт да адамчы. Алланы базарда унутасың да. Ар нерсе өзүнө чакыра берет, ар нерсе өзү дуа кылуу, Алла Таалага жүздөнүү, булардын баардыгы. ومما يقرب إلى الله تعالى العمل بالتجارة والصدق وأمانة لنفع عباد الله. Алла Таалага жакындай турган амалдардын бири сода. Бирок чынчылдык менен, аманаткөйлүк менен Алланын пенделерине пайда жеткирүү максатында ким сода кылса, ошо менен Аллага жакындайт. Мынакей, дүкөндө отурасызбы? Офисте отурасызбы? Же базардасызбы? Дыйканчыдабы, дыйканчылыкпы? Кандай базарда болсун? Каерде кылбасыңыз содагер. Алып сатарлык кылып атасыз, болсо өзүңүз машаалла
Öndürüşüңüzü satып atасыз. Айырмасы жоқ. Rijalun la tulhihim tijara wala bay'un an zikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yaziduhum min fadli wallahu yarzuqu man yasha bighayri hisab. Туғандар, Алла Таала Құран-ы Кәрімде рижал, мына чынығы еркектер деп мақтады. Алар кимдер екен десе, тижараты дағы, содасы дағы, Алланың зикірінен бейқапар қыла албайды. Намаз оқығандан бейқапар қыла албайды. Зекет бергенден бейқапар қыла албайды. Алар ушундай күнден қорқышат, ал күні жүректер жана көздер аңтарыла тұрған. Алла Субханаху ва Таала Алланың қылған амалын ең чырайлы қылып тұрып ақысын береді. Жана өзінің айкөлдігінен да көбейтіп береді. Алла кимге қаласа есеби жоқ рызқы береді деген аят. Мынаке туғандар, сода. Ушу сода қылып Аллаға жақындаса болады екен да. Сода қылып Аллаға жақындаса болады екен. Алып сатарлық қылып. Урматтуу мусулман бир туған, адалдан ырызқы тапқанға мейнет қылу, ушу адамдарға мен көз қаранды болып қалмайын деген мақсатта. Бұл шариатта важип. Адалдан ырызқы тапқанға мейнет қылу, адамдарға мен көз қаранды болып қалмайын деп, адамдардың қолынан қарап қалмайын. Шу маған нан берсе екен, мага суу берсе екен, мага тамақ берсе екен деп. Жоқ, ошон үчүн мейнет кылуу, адамдардын алдында жүзүңүз ылдый болуп калбасын, акча сурап. Ушул амрун важибун. Бул важип бул. Адал ырызкы табуу ибадат. Фарыздардан кийинки эле бул фарыз. Адал ырызкы издемекени фаридатун бада фараизилла. Касбул халал бул фарыз бул. Адал ырызкы. Мейлі қарап көріңіз. Мүмкін сіз мыққа қасыз. Машалла. Қандай ғана болмасын. Сақшылық қыласыз, қаролшылық қыласыз. Же тазалайсыз. Же тамақ бересіз. Же су шығарасыз. Же таксоват етіп бір кишinin екінші жаққа алып барасыз. Же анын малын ташып келесіз. Же бір жерде машалла диқаншылық қыласыз. Адал ырызкы бұл. Адал ырызкы, адал кесіп туған. Алхамдулилля, бұл фарыз екен. Фарыздардан кейін эле фарыз екен. Чтоб еге адамдардың айтат тааффуфан анил хажа лима фи айдин нас, адамдардың қол алдына мұқтаждықтан жүз үйрен. Жоқ. Адам ең жаман шу тилемчилик қылған жаман. Фамшу фи манакибиха ва кулу мин ризқи ва илайхи нушур. Алла Таала айтат, жердин мынаке 4 тарауынан бас қыдырғыла, ырызқысынан жегіле, ва илайхи нушур, ағырайсылер қайтып барасыңар тіріліп. Алла Таала адал ырызқы издегенге шыққандарды мақтаған. Алим ан саякуну минкум марда ва ахаруна ядрибуна фил ард ябтагуна мин фадлилlah. Не деп Алла Таала жер бетінде Алла Тааланың айкөлдөнүүнү издеп шыққандар мына. Ырызқысы деген сөз да. Аға Алла Таалам сауап береді. Ибн Мажада риваят келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан: "Ма касаба ар-раджулу касбан атьяба мин амали яди." Адамдың эмнени сарптаса, үй бүлөсүнө, баласына, аялына, кызматчысына ал садака дейт. Алгандай лаху ажру садака ал макбула. Ага кабыл болгон садаканын сообу берилет дейт. Ва яналу мухаббатуллах лаху, жана Алла Таала мухаббатына жетет дейт. Таган сиз адал эле таап өзүңүз жеңиз. Футболка кийиң, кроссовки алып. Адал менен өзүңүзгө ошо садаканын сообун алат экенсиз. Адалдан тапсаңыз деле болду, кийине бериң, бул жагы. Аялыңызга алып бериң, садаканы сообун аласыз. Балаңызга алып бериңиз, садаканы сообун аласыз. Кызматчыңызга алып бериңиз, садаканы сообун аласыз. Кимге? Сизге кызмат кылып жүрөт, машалла. Биринчи алып берип коюң дейт. Садаканы сообун. Нема айтат? Ала нафсихи, өзүнө,
ve ahlihi ayalına ve valadihi balasına ve hadimihi kızmatçısına fahuve sadaka. Jönökö emes kabul bolgon sadakanı soo berdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste iki nerseni aytып атат. Demek siz adaldan tapkanыңызды өзүңүзгө сатпасаңыз, жесеңиз, итсеңиз, кийинсеңиз, ниет эле кылып коюңуз, садаканы соон аласыз. Аялыңызга, бала чакаңызга эмне нерсе алып берсеңиз, тамак аш алып барып атасыз. Күн сайын барыбыз пакет менен ун, нан, картошка алып барып атабызбы? Эт, бет, туурабы? Ушунун баардыгын некене ниет кылып коюңуз, болду. Садаканы соон сизге жазыла берет, алар курсагы тое берет. Кызматчыңызга да. Бул бир. İkincisi bir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytып атат. Adal mal türü көп. Oljodan түшкөн adal mal. Murastan түшкөн adal mal. Belek, hadiya, sadaka adal mal. Kembagaldarga zeketten түшкөн mal adal mal. Бирок ушулардын баарынан эң адалырагы өзүңүздүн пешенетери менен тапкан дейт. Ага жетпейт экен да. Атаң өтүп кетти эле, мурасынан калды. Сизге адал. Түшүндүңбү? Бул адал. Багы калды, заводу калды да, башкасы калды. Проблема жок. Сизге адал бул. Андан көрө башка машалла бирөө берди. Сизге белек кылып берди. Же сизге садака кылып берди. Же кембагал экен ага зекет кылып берди. Кембагалдар зекет алган адал да. Байга болбойт. Байга арам болуп калат. Зекет өтпөй калат. Тигинин зекети өтпөйт. Бул да күнөкөр, тиги да күнөкөр болот экен байга берсе. Зекет только кембагалдарга. Эми ушуларга караганда өзүңүз калпак тиктиңиз. Же өзүңүз жыгач усталык кылдыңыз. Же өзүңүз машалла Алматадан мынакка un алып келдиңиз. Же болбосо Дубайдан да бир нерселерди алып келдиңиз. Же болбосо дыйканчылык кылып машалла бу картошка партока. Же болбосо койлорду кармап койдуңуз. Бул өзүңүз мээнетиңиз деген түшүндүңүзбү? Сиздин колуңуз менен кетип атат да. Кандай мурастан же белектен келген жок. Сиздин кыймыл аракетиңиз менен. Мел өндүрүш болсун, соода болсун, дыйканчылык болсун, алсатарлык болсун, эмне гана болбосун. Кол өнөрү болсун, кол өнөрү. Баары ушул эң адал экен да. Некене? Эң адал ушул экен. Ошон үчүн айтат пайгамбарыбыз: "Макасаба роджул касбан атьяба мин амалияди." Андан да адалыраак нерсе жок дейт. Ибн Умар разияллаху риваят бар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инналлаха юхиббул муъмин ал-мухтараф." Ана кесипкөй момун адамды Алла жакшы көрөт экен. Кандайды? Угуалыз раваху Табарани вал Байхақи. Алла субханаху ва таала кесипкөй мусулман адамды жакшы көрөт экен. Эй мусулмандар, келиңиздер кесип үйрөнөйлү. Бир нерсе колубуздан келсин. Бир нерсе ошон үчүн бала чакабызга дагы кичине бир нерсени үйрөтүп коелу. Кесип үйрөтүп коелу. Не үйрөтүп коелу? Ушуну Союз мезгилде орустар алып туруп дагы ПТУ дегендерди чыгарган, билесиңерби? Профтех училищелер бар эле. Ошол жерде барып туруп, анан кийин сантехник байда ошо турмушун куруп кетсин деп, булар го мына 50-100 жыл мурдагы. Пайгамбарыбыз качан айтып койду эле? 14 кылым мурда. Кесипкөй мусулманды Алла жакшы көрөт дейт мынакей. Ошон үчүн баарыбызга машалла кесип берет экен. Мейли, бал чарбасын караңыз. Ой чарбасын караңыз. Любой кесипке молодец. Ибн Умардан риваят экен. Ушунун бардыгы Алланын жолунда мээнет деп эсептелет. Кааб ибн Уджра разияллаху анхудан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир киши өтүп барат делес, пайгамбардын сахабалары көрдү анын күчүн, жөндөмдүүлүгүн. Алар айтты: "Я Расулаллах, лау кана хада фи сабилилlah." Аттиң ушул Алланын жолунда болсо гана дейт. Мындай айтканда, Алланын жолунда жихадта болсо гана дейт. Пайгамбарыбыз не деди? "Ин кана раджул хараджа яс'a ala waladihi sigaran fa huwa fi sabilillah." Угал, эгерде жаш балдарымды багам деп мээнет кылганга чыкса, ал Алланын жолунда деди. Алланын жолунда
Газат кылгандай соо болот бул. Эмне үчүн чыкты эле? Ушу жаш балдарымы багам деп чыккан да. Мынакей. وإن كان يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. Эгер де бул мээнет кылса, карыган ата энесин багам деп, فهو في سبيل الله. Бул Алланын жолунда, туган. Алланын жолунда газат кылгандай соо болот бул. Ата энеси карыган, мен ушуларды багышым керек деп, машалла бел байлап, адал рызкы издеп жолго чыкты да. Мейлиби? Бул каякта экен? Бул фисабилилла. Бул Алланын жолунда деп эсептелет бул. Каякта деп эсептелет экен? Алланын жолунда деп эсептелет. Андан кийин وإن كان خرج يسعى على نفسه تعففا. Эми ким чыкса Алла, ким чыкса ошол мээнет кылып, өзүмдү ушу адамдарга муктаж болуп калбайын, көз каранды болуп калбайын, көз карандылыктан адамдарга муктаж болгондон өзүмдү сактайын деп, ушу ниетте ким мээнет кылып чыкса, ал Алланын жолунда дейт. Ошо өзүң үчүн. Биринчиси жаш балдары үчүн эле, экинчиси карган ата энеси үчүн эле, эми өзүн үчүн дагы, өзүнүн абийирин сакташ үчүн. Не кылыш үчүн? Өзүнүн абийирин, өзүнүн жүзүн сакташ үчүн. Адамдардын алдында ошолорго мен көз каранды муктаж болуп калбайын деп. Бул дагы фисабилилла, Алланын жолу. Мына хадисе. Эми угуп алыңыз. وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة أي مكاسرة بالمال فهو في سبيل الشيطان. Ким акча тапканга чыкса, риякөрлүк жана риякөрлүк показуха. Муфахира дегени мукасата билмал, байлыгы менен кыйынсынганга чыкса, бул шайтандын жолу дейт. Каякта экен? Ал адам каякта жүрөт? Алланын жолунда жүрөт же шайтандын жолунда жүрөт? Муну фахуа фи сабил шайтан. Раваху Табарани ва риджалу сахих. Табаранидин риваятында. Ошон үчүн баягы адамдарга кыйынсыныш үчүн акча тапсаң, адамдарга кыйынсыныш үчүн, мал мүлкүн көбөйтүш үчүн кыйынсыныш үчүн таба турган болсоң, ал Алланын жолу эмес, шайтандын жолу дейт. Алла субхана ва таала баарыбызга тоофик берсин. Ошон үчүн ниеттерибизди оңдойлу, аракетибизди кылайлы. Жараткан Алла Таалам өзү жар болсун. Баарыбызга адал, кең, берекелүү рызкы берсин. Шайтандын жолунан сактасын туугандар. Шайтандын жолунан сактасын. Кудай кааласа иншалла ошо адал рызкы тапсак, Аллага жакындайт экенбиз. Кара. Мечит менен эле Аллага жакындайсың деген жок го. Өкмөттө иштейсиңби? Иштей бер. Буйурсун сага. Мансабың барбы? Буйурсун. Эч ким талаш аткан жери жок сенин. Соодагерсиңби? Азаматсың. Дыйканчысыңбы? Ким кайерде болот? Просто мына жерде азыркы сабак үлгүрбөй калдык, убакыт аз болуп калды эмдигисинде. Ошонун шарттары бар. Жолдору бар. Кийинкисинде өтөбүз, Кудай кааласа аман болсок. Мейли, чынчылдык менен кыл, аманаткөйлүк менен кыл. Кудай кааласа ошол жерде отуруп Аллага жакындайсың. Акча санап атып Аллага жакындайсың. Бир нерсе сатып атып, алып атып. Бирок баягы чыныгы эркектер кандай экен? Дүнүйө таап атса дагы, соода сатык кылып атса дагы Аллахны эстен чыгарбайт экен. Намазды эстен чыгарбайт экен. Зекетти эстен чыгарбайт экен. Кыямат күнүндө эстен чыгарбайт экен. Мынандай соодагерлер, ушундай бизнесмендер, чыныгы бактылуу бизнесмендер кыямат күнү пайгамбарлар менен чогуу тирилет ушулар. Мына ушундай соодагер болойлу. Ушундай бизнесмен болойлу. Пайгамбарыбыз айткан, чынчыл аманаткөй соодагерлер кыямат күнү шейиттер менен, пайгамбарлар менен чогуу тирилет деген. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Учурда Үлгүлүү Кыргызстан деген флешмоб башталып, анын алкагында өлкөнүн белдүү адамдары Россиядагы мекендештерге документтерин иреттеп алууга, ошол жүргөн өлкөнүн мыйзамдарын так сактоого жана сыйлоого чакырык таштап жатышканын байкап жатабыз. Ал жакта эмгектенип жүргөн мекендештерге кандай кеп кеңеш насаатыңызды айтар элеңиз?
Машалла. Алла разы болсын. Буга чейин деле айтып келгенбиз, туган. Мейлі Россияда, Москвада, мейлі Европада, Америкада, Кореяда, же башка жерде каерде гана болбосун, биздин мекендештерибиз эмгектенип, азыркындай адал акча таап, үй бүлө бала чакабызды, ата энебизди багабыз деп жүрүшөт. Буга машалла деш керек. Там бериш керек. Кудай кааласа алардын тажрыйбасы, алардын көз карашы Кыргызстанга сөзсүз пайдасы тиет. Бирок ушул учурда тиякта иштеп атканда акыркуучуларда эми көрүп атасыздар, миграция боюнча кандай нерселер болуп атат. Сөзсүз документтерди так кылыш керек. Кайсы мамлекетке барсаңыз, ошол мамлекеттин мыйзамын сактаңыз. Ошол жерден Алла сизге ырыскы берип атабы? Ошол жерден сактаңыз. Ошол мамлекеттин мыйзамын сактаңыз тугандар. Алла Таала сизге Германиядан ырыскы берип атабы? Алла Таала сизге Москвадан берип атабы? Ошонун мыйзамын сактаңыз. Документтерди кечиктирбей, виза маселеси болобу, башка маселеси болобу. Эртеге биз тугандар мындайда, биз байыркы элбиз, намуздуу элбиз. Алдын ала алхамдулилlah Алла Таала акыл берген, имандын нуру менен, имандын күчү менен жашайбыз. Ошон үчүн ошондой жерлерде, өзүбүздө эле эмес, биздин паспортубузда Кыргызстан деп жазылып турат. Ушуну уят кылып койбойлу. Мамлекетибиздин атын булгап койбойлу. Уят кылып койбойлу. Башкаларга теңелбеңиз. Ана мындай болуп атат го, мына мындай болуп атат го, мен деле кыла берем деп. Жардан секире бересизби? Жок туган. Сиз өзүңүздү алхамдулилlah, башыңызды көтөрүңүз. Алла Таала алхамдулилlah манас атанын урпагы кылып, жөнөкөй эмес, Кудайга шүгүр, алхамдулилlah элибиздин мына канча деген ошо Россияда иштеп, бул жака иншалла үй бүлө бала чакасын карап, мамлекетибизге канча чоң салымдарды кошту. Бүгүнкү күндө дагы мекендештерибиз бар. Аябай мыкты иштеп аткан. Ошолорго иншалла акыл эстүүлүк кылып, эми жаш барып калгандары бар. Ошолорго иншалла жол мындай көрсөтүп дегендей, эң мына азыркы сурап аткан өлкөнүн мыйзамдарын так сакташыбыз керек. Бул сөзсүз бул. Андан биринчи документтерин иреттеп, ушулардын бардыгын эме кылып коелу тугандар. Даже Кыргызстанда да мына бирөөбүздө да дайым айтабыз, мына свети бар, суусу бар, газы бар, башка налогу бар, төлөп коелу. Динибиз ушуга чакырат. Ушулардан бардыгы пенсионерлерге, жолдорго, больницаларга жана башкаларга бардык Кудайга шүгүр, иншалла садаканын соогун аласыз. Бирок бул зекет эмес. Ниетиңиз мамлекетке пайда болсун да атасызбы? Хайрун нас ма янфаун нас, адамдардын эң жакшысы адамдарга пайдалуусу деген, ошо сөзсүз пайдасын иншалла ниет эле кылсаңыз ала бересиз тугандар. Мейли? Assalamu алейкум, мен турмушта 1 ай болуп ажырашкам. Андан кийин бойдок бала мени жактырып калганын айтып таанышып калдык. Мурун турмушта болгонумду айттым. Ал макул болуп үйлөнөм деп сүйлөшүп жүрүп, зына кылып алдык. Кийин мага үйлөнүү ниети болбогонун айтып, башка болуп койгон кызы бар экенин айтып, ошого үйлөнөм деп мени таштап кетти. Өзү мурун медреседе окуган бала. Эми мен адамдарга ишенгенден коркуп калдым. Мен эми кантип турмушка чыгамын? Эркектерге катуураак айтып коюңузчу, жалган үмүт берип, колдонуп, алдап, таштап кеткендерге. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Астагфируллах. Эркектерге эле айтабыз, бирок өзүңөрдөн да күнөөдө. Зынаган эркек өзү эле бара беле. Ошон үчүн мына ошону биз дайыма айтабыз. Уулдарга да, кыздарга да. Уулдарга да, кыздарга да. Үйүн эки колдон чыгат. Мындай эч нерсе болбойт ал. Албетте ал бала жакшы кылган жок ал. Тем более медреседе бирөө окуп кеткен болсо, бирөөнүн кызы арам, зына таштап кеткени, бул келечеги кандай болот аныкы? Алланын алдында кантип жооп берет ал? Анында кызгачы мисалы кыз. Ошо жаман ишке барганга сен да жооп бересиң ага. Эркектерге биз айтабыз бирок. Тугандар, адал нике менен кошулайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ак нике менен баш кошуп, көбөйгүлө. Кыямат күнү мен үммөттүн көптүгү менен сыймыктанамын деген. Ошон үчүн иншалла жөн эле кумар кандыруу эмес, үй бүлө куруу, таза урпак таштап кетүү. Артыбыздан бери дуа кыла турган. Жакшы эл таштап кетүү мынакей биздин. Аллахын чоң ыраазы кылайлы деп. Мынандай арам нерселерди кылбайлы. Акыркы күндөр аябай көбөйдү, бирок баарыбыздын мойнубузда. Күнөөлөрдү азайтпасак, элибиз өнүкпөйт. Амандык болбойт. Өспөйбүз тугандар.
күнөөнү азайтуу менен өсөбүз. Суроо бар эле, шарият менен караганда кудалашып койгон кызына үйлөнбөй койсо болобу? Зына кылып алган кызга үйлөнүп, же зына кылып алган кызын таштап койсо боло береби? Суроолор баардыгы окшош эле келип турго бу. Туугандар, шарият айтат, ал тиякта сүйлөшүп бүйлөшкөнгө уруксат бербейт. Бир карап көрүп алганга эле уруксат. Дайыма айтып жүрөбүз. Ошол сиз тандаган кызды, сиз жактырган кызды, сиз ал менен сүйлөшүп, ага аракет кылбаң. Үмүттөндүртүп, анан көрөк ошону апаңызга айтып, ападан да өткөн боорукер барбы? Сизге жамандык каалабайт. Эжеңиз бар, тайэжеңиз бар, жеңеңиз бар. Ошолор аркылуу алар жакшы. Нар жак бер жак кандай үйдөн, теги кандай, өзү кандай, турмуш курганга кандай, тияк биякта сүйлөшүп билет алар. Анан баары жакшы экен, Кудайга шүгүр, орто экен эле десе, мүнөзү жакшы экен деп эң негизи, сизге өңү башы жактуу, болду, бисмилла деген бойдон үйлөнүп бер. Үйлөнгөндөн кийин, нике кыйгандан кийин сүйлөшө бергиле. Тойду кийин деле өткөрө бериңер, проблема деле жок. Бирок нике болгонго чейин туугандар, сүйүшүү, жүрүшүү, кармашуу, шайтандын сүйүүсү ал. Шайтандын жүргөнү. Ошентип көбүнчө кыз балалар ушул жерде жабыркап калат. Кыздардан дагы кемчилдик ката да бул. Эркектер тияк бияк кете берет экен, ага билинбейт экен. Ошон үчүн ошол жерге өзүңүздүн кызыңызды ордуна коюп көрсөңүз кандай экен? Кудай сактасын булардан. Бүт үйгө продукты кошумчанын баарын сен чыгар, менде акча жок деп эле отурат. Бирок жума намазга барат, динден түшүнүгү бар, үй бүлөдө ушу туурабы, үй бүлөгө көңүл бурбай. Жок, бул тууган кандай болсун? Эркекти Алла Таалам үй бүлө бала чаканды бакканга жооптуу кылган. Бирок эгерде инвалид болуп калса, эркек бага алганга күч кубаты жок. Коляскада ар кандай болуп калган учурлар болуп калат эми дүйнөдө. Кудай сактасын, авария болуп калган же башка нерсе. Ошол учурларда албетте аял жардам бериш керек. А так негизинен жалпы алганда эркектердин мойнунда аял бала чакаларын багуу. Сен таап кел, менде жок, ана мына деген бул болбойт. 3 жыл турмуштабыз, күйөөм кыздар менен сүйлөшөт, жашырат менден, ката издейт, кетип калдым эле, балам атасыз болбосун. 3 жыл турмуштабыз, күйөөм кыздар менен сүйлөшөт дейт. Жашырат менден, ката издейт, кетип калдым эле, балам атасыз болбосун деп кайра өзүм кечирим сурап келдим. Бирок бул адам менин жашоомду көрбөй калдым, адилеттүүлүк жок. Мындай туугандар арыздар аябай көп да. Себеп биз үйдө эркек да, аял дагы такыбалыкты тандамайынча бул суроо, арыз, кайгы, кыжалатчылык бүтпөйт. Өмүр бүтөт, кайгы, кыжалатчылык бүтпөйт. Ден соолук кетет, нерв кетет, кайгы, кыжалатчылык кетпейт. Анын кете турган жол эле дагы айтайын, иманга менет, амалга менет. Анын үчүн биз кандай кылайлы? Үйдө алхамдулилlah, Куран окуйлу, зикир кылайлы, дуа кылайлы, намаз окуйлу, өзүбүздү арамдан сактайлы, пейилибизди, ниетибизди, күмөнүбүздү оңдойлу. Пайгамбарыбыз айткандай, пайгамбарыбыздын өмүр баянын окуйлу. Азыр эми окуйсаң эч эле хотя бы сабактарды угайлы да, окугубуз келбесе дагы. Анан ошол жерден иншалла айтылгандарды амал кылайлы да, аткарайлы да. Кылбай анан кийин мыналардан арызданабыз бүтпөйт ага. Нафил орозо кармап жүрөм. Мастуратым мен орозо эмесмин деп бетинден өбөт. Орозом бузулбайбы? Бузулбайт э. Маша. Орозо баш кошуп койгондо бузулуп калат. Тамак жегенде бузулат. Ичкенде бузулат. 3 нерседен бузулат. Ичип жеп булардан эмесин. Андан сырткары мимман дахал дейт. Бул дегени мурундан суу кирип кетсе, улактан суу кирип кетсе,
Ушундай учурларда дагы бузулган. Мен 23 жаштамын, көлдөн болом. Нарынга турмушка чыккам, 4 жыл болду. 2 балабыз бар, боюмда дагы бар. Жолдошум башка кыздарга жазып, ортобузга чок салып, мага кол көтөрөт. 2 кайнене, 2 кайната менен жашайбыз. Алар эч унчугуп, мага жандары ачыган жок. Өзүм жолук салынып намаз окуйм, суром. Эми талак сурап ажырашып, балдарды өзүм өстүрсөм кандай болот? Боюмдан дагы алдырсам болобу? 2 айлык. Астагфирулла, жок муну. 23 жашта эми турмуш куруп тургандар. Азыркы айткандай эле маселе баягы эле. Такыбалыксыз маселе чечилбейт. Ошон үчүн Кудайдан коркойлу, аялдарга зулумдук кылбайлы. Аялдар Кудайдан корксун, күйөөлөрүнө кыянат кылбасын. Ата-эне Кудайдан коркуп, балдарына зулумдук кылбасын. Балдары коркуп, Алла тайынат. Ата-энеге зулумдук кылбасын. Ажырашканда жыргап кетпейсиңер. Ушул боюнча оңдоп кетиш керек. Кечиримдүү болуш керек. Кечиргенди жана кечирим сураганды үйрөнүш керек. Анан иншалла мында жакшы кызмат кыла бериңиз, Алла Таалачы эртеби кеч такванын тарабына чечип берет. Жолугуңуз бар экен, намазыңыз бар экен. Кичине башыңызга сыноо келиптир. Кайрат кылып коюңуз. Бирок күйөөңүз настроениясы жакшы болгондо жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтарыңыз. Мындай кыздар менен сиз сүйлөшкөнүңүз болбойт. Үй бүлөбүздү бузбаңыз, бала чакабызды бузбаңыз, өзүңүздүн ахиретиңизди бузбаңыз, кабырыңызды бузбаңыз. Бүгүн канча күн жашайбыз Кудай билет. Алладан коркуңуз, Аллахым баары карап турбайбы? Адал десеңиз, мына мен турам го деп. Ак нике адал го. Арам жолдун эмне пайдасы бар ал? Утурумдук, бирок азабы түбөлүктүү. Акырын ошондой кылып, анан өзүңүз зикириңизди, намаз Кураныңызды жакшы адеп аклагыңызды оңдой бериң. Кудай кааласа сиздин берекеңиз менен күйөөңүз да оң болуп калат. Аны алхамдулилlah акырын даватка чыгарың. Таквалыгы күчөйүп келсин. Жолдошум бир немке алып келип ичиресин деп жала жабат. Ушунун айынан ата-энем да келбейт үйгө. Оозго алгы сөздөр менен сөгөт. Үйдөн тамак ичпейт. Алып келгенин милдет кылат. Көзүмүн асты карарды, бир немке жасап келген окшойсуң деп кечке өзүн аңдып отура берет. Эмне кылсам болот? Ортодо 4 бала бар. Сабырым калбады. Ла хаула ва ла куввата илля билlah. Жаман күмөн мененче аялың менен жашай албайсың. Жаман күмөн менен жакшы күмөн болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге сизге үйрөткөн. Аллага жакшы күмөн кылгыла, пенде инсандарга жакшы күмөн кылгыла. Ошо инсандардан эң жакыны ата-энеңиз, аял бала чакаңыз, бир туугандарыңыз. Сиз жакшы күмөндө болуңуз. Арам күмөндө болбоң. Арам күмөн сизди кыйнап коет. Жашоо уланбай калат. Жашоонун чырагы өчүп калат туган, Ошон үчүн жаман күмөндө неме кыла бербеш керек. Ошого баягы таквалык менен иншалла аракет кылыш керек. Качан иншалла жубайлардын ортосунда Алладан коркуу сезим пайда болмоюнча дүйнө ахиретте маселе чечилбейт. Ошон үчүн никеде 3 аят окулат. Үчөөнүндө тең таква деген атайы Алла Тааланын буйругу айтылат. Ортодогу аял менен күйөөсүнүн ортодогу жашоонун жакшы болушлугу акча менен болбойт. Ишенип коюң. Сулуулугуңуз менен болбойт. Күчүңүз менен болбойт ал. Шустрыйлыгыңыз менен болбойт. Чырайлуу сүйлөп койгонуңуз менен, алдап койгонуңуз менен болбойт. Таквалык менен болот. Ошон үчүн никеде ушул аят кайра айтылат. Туугандар, үйгө таквалыкты алып келгиле. Калган бардыгы болот. Алла Таала мырза товфик берсин. Ошо бардык үй бүлөлөрдү Аллахым сактасын. Курулган үй бүлөлөрдү Аллахым бекем кылсын. Жараткан Алла субхана шайтанды аралата көрбөсүн. Алла субхана ва таала мына бардык айтылган суроолору башкаларга айтылып атат. Алла Таала баарыбызга жардам берип, эки дүйнөдө бактылуу болсун. Рахмат.